Парковка запрещен деген знак бар екен, остановка запрещен деген. Суббота, воскресенье именно. Бирок машиналар именно суббота, воскресенье күнү коюшат да бияка. Жолго чейин машиналар тизилип алган, очередь күтүп авторынокко киргенге таң атпай. Гаилер куготуп киргиле деп жолго чыга албай. Авторыноктон уже жанагы кылыш керек болуп калыптыр. Сайт ачып эле электронный очередь кылып, ар ким өзүнүн местосын заранее акчасын төлөп, сайттан эле забронировать этип тура турган кылып койсо, ушундай болмок эмес да, проблемачы. Ар ким келип өзүнүн местосуна келип туруп алат, болду. Ар бир местонун номери берипчи. Ассаламу алейкум жамаат, бүгүн авторынокко барып келдик. Бүгүн эртең менен укташ керек болчу, бирок уктабай авторынокко бардым. Эржан менен кошулуп фитин айдап алып бардык. Элдер көп авторынокто, бирок ушу 60-70% эле өздөрү машина сатып аткандар да, машинасы өтүп кеткен болсо анан башка вариант караштырам дегендер көбүнчөсү эле. Анан 5-6 машина карадым, 5-6 модель машинанын доставкага жарай турган. Кээкилери даже экономго жарайт да. Анан өтө строго судить этпегиле, потому что мен автообзорщик эмесмин. Анан перекупщик да эмесмин да. Убагында машиналарды жарым жыл, 1 жыл айдап, анан сатып, ушунча элем, бирок чисто пассивный перекуп болчу да ал. Машина, например, 300 алсам, жарым жыл айдап, үстүнө акча чаптап, анан ошол үстүнө сатып алган акчаң, анан чаптаган акчаңды эле чыгарып сатчумун. Бирок ошол жарым жыл аренда эмес, бесплатно айдаганым эле калчу да, пайдасы ошондой болчу. Анан 5-6 машина тарттым. Эң эле көптөрү, как всегда, бар эле билет. Матис, в основном механика, Нексиялар, АвтоВАЗ, толтура варианттар алса болот. Андан сырткары деле варианттар бар, кызыктуу, экономичный, еще на автомате, самое главное. Ошондой варианттар тарттым. Силерге кызык болгон болсо, паузага коюп туруп эле номерин карап чалып, подробно сурап алсаңар болот. А так мен аларга үмүт берип, мындай подробно сурап, айдап көрүп, коробка мотору текшерип, андай кылган жокмун. Мен деле убактым көп кетмек, алардын деле убакты көп кетмек да. Жөн эле аларды үмүт кылдырыпчы. Ошон үчүн көбүнчөсүн эле сразу айтып аттым, мен өзүм эмес, там дос балдарга депчи. Ошолорго видеосун жиберип коем, анан болбосо коллегаларга деле жиберип коем, группага депчи. Ошентип айтып койдум заранее, чтобы үмүттөндүрбөш үчүн. Анча-мынча машиналардын технический жактарын сурадым, по мелочам технический кылчу нерселер бар экен. Ал машиналарда по-любому болот да. Бирок айдап жүргөн эле машиналар экен өздөрү постоянно. Анан силерге кызык болгон болсо, ценасы кызыктырган болсо, дагы түшүп берет алар. По-любому түшүшөт да, эгерде серьезный клиент болсо. Өзүңөр подробно сурап, по телефону. Анан телефондон сурагандан кийин вроде кызыктырган болсо, барып көрүп, анан сатып алсаңар деле болот. Болбосо ошол модель, ошол маркадагыларды карасаңар болот да, ценалары примерно ошондой эле болот. Даже андан ылдый тапсаңар болот. Там Лалафодон, Машина KG'ден, например. Ошол эле марчы кызыктырып калган болсо, например, арзаныраагандан алайын десеңер, Лалафого жазып марч деп, фильтринен маркасын, моделин, год, объемдорун тандайсыңар, Бишкек деп тандап туруп, фильтр коюп туруп, показать бассаңар эле канча вариант бар экенин көрсөтөт шаарда. Ошол баарын көрүп, примерно рыночный ценасын билип алсаңар болот да. Ар бир модельде ошол жерде көрүнгөн. Анан алардын кээбиркилери даже экономго өтөт. Мисалы үчүн 300 миң берип, первоначалка берип, там Комфорт плюс бизнесте иштегенден көрө лизинг, рассрочка алып, андан көрө ошол акчага сразу эле наличкага экономго машина алып алып эле экономдо иштесеңер жакшы да. Потому что
первоначалка бергениңер, ал чисто компанияга берген акчаңар болот, например 300 000, дагы үстүнө 300 000 кошуп бересиңер, ал деле компанияныкы болот. Андан кийин уже өзүңөрдүн чисто машинага төлөй баштайсыңар да. Ошон үчүн лучше ошондой эле машина алып туруп, экономдо иштеп, анан со временем аны сатып жакшыраак алып, ошентип анан постепенно кеткен жакшы деп ойлойм да, мен лично менин мнением. Ошо анан видеону мындай пат эле тартып койдум. Өтө строго жана кылбагыла. Бирок номерлери бар, кузовунун состояниясы бар, технический состояниялары, вложения по-любому болот, по мелочам. Анан подробно сурайын десеңер, сурап алсаңар болот. А так ценасы привлекательный деле тарттым да, вроде жакшы эле ценалар. Ошо. Анан особенно баса белгилей кетчү нерсе, российский номер менен арзан машина алсаңар жакшы да, потому что аны өтө деле строгий карап кереги жок. Арзан машина, российский номер ала берсеңер көп деле риск болбойт да бул. Потому что силер иштеп туруп ошол машинанын өзүнүн акчасын чыгарып аласыңар по-любому. Өзүнө өзү актайт да. Ошол эле 250 000, 300 000 машиналарды өзүнө өзү актатып койсоңар көп деле риск болбойт. Кымбат машиналарды, мисалы үчүн, без учета, Кыргызстандын учету жок алып алсаңар, ал, конечно, риск. Например, ошол эле хит болгон фитти российский номерлер 350 деп толтура тапса болот экен. 350-гө вроде нормальный состоянияда деле тапса болот экен да. Эгерде фитке кызыккандар болсо. Российский номер бирок 350 деп турат. Андан деле түшүрөсүңөр да. Ал жазылган ценасы 350 деген. Андан деле кымбаттары бар, конечно, бирок 350 деген варианттар көп көрдүм. Бирок мага лично менин мнением 350, мисалы үчүн, кыргызча номерлери менен деле, мисалы үчүн 500, 600, 700 фит алгандан көрө 2 цивик алып койгон жакшы, 6-чы поколениядагы. 95-жылдан баштап экономго кирет, 2000-жылдарга чейинкилер 6-чы поколениясын ошол эле акчага 500 000ге, 250 000ден 2 цивик алып койсоңор болот. 250 000ге российский учет келет. Бирок нормальныйраак состояние алса болот да, 250 000ге. Российский учет менен содалашып тех-пяк кылып, ал жагы само собой. Ошол. А запчастьтары примерно ошондой эле турат. Экономичный ошондой эле. Тяга, разгондору аныкынан жакшыраак. Мондай состояниедагы марш бар экен, российский номер. Кузовунда кичине жаналар бар экен, аягында. Мондай, короче. Зато доставка идеальный вариант. Еще түшүп берген болсо нормально болот. Фарасы оң жагы жок экен. Скотч. Зато самое главное на автомате. Лестницу кошки. Несін жасаш керек. Ржавчина чуть это. Я не делал как есть, да? Я такой брал, чуть-чуть там по мелочам делал ремонт. Ездил, все. Мондай экен. Еще САП есть, да, у вас? САП есть? Сабвуфер есть, да? А нет, это колонки? Яйцо. Так, басы нормально выходят, да? Басы, короче, так не сказать, что пиздец, ну вот на 40, 40 вот сейчас. Нормально. 500, сколько стоит там у вас? 550. 95, 49, 99, да? И окончательную цену говорит 130.
подробно сурап алсаңар болот эгер жаккан болсо. Доставкага самое то, да, вариант. Российский номер мен Матис. Матис баркен боло турган жери 150 дейт, 160 койтур. На механике передний электропакет. Короче. Арты. Мындай. Чети. 150-ге берем дейт. Өзүнүн ценасына. Вроде жакшы дейт ценасына. Жылым вроде 2005 дейт, карап турмун деле дейт. Номериңиз кандай баке? Номер 501 501 27 01 86. 27 01 86 501 мен. Nissan March. Кузову чарчап калган. Бирок ценасы жакшы экен. Автомат еще 150. Кузов вот так себе. Бирок технический состояниясын сураш керек экен да, номерден карап. Кузовда чийиктер деле бар экен. Технически нормально болсо ценасыга жараша эле экен. Салон таза эле. Марч. Бир канча дедиңиз объем? 1.3. 1.3. Сөөгү таза экен, анан кузовунда мындай майда чыта косяктар бар. Шериле, ушерим кичинен да мал койсоң. А так сөөгү таза дейт. Автомат. Автомат самый главный. Азыр 9 жылдык дейт. Лямбда зона алмаштырса бир ал жети болуп калат. Расход. 1.3. $350 деп аткан автомат, сөөгү таза. Влажениядан лямбда зона менен эле. Анан бир подшипникпи, оң жагына ошол эле экен, короче. Так таза экен машина действительно. 2.000-3.000. Кузов таза эле, вроде механика, газ, бензин. 2012 жылы жаңыраак, 235. Электропакет эмес. Механический. Матис 2 автомат. То есть вариатор. Кузову майда чүйдө царапинкалар бар экен. Корейский, скорее всего. Азыр болушу канча деп сурап көрөм. Трасса жагынан деле көрүп атабыз. 350ге, короче, фит тапса болот экен, нормально, вроде состояниеда, только российский номер. Доставкага.
по кузову жасалып турган жерлер бар. Могу оң фарасы алыш керек. Бул жагы мындай. Ну, короче, по кузову жасаш керек да. Жасабай иштесеңер деле болот. Технический состояние нормальный. Номер 92 155. Toyota Duet 2002 5-6 литр расход 350 миң кет. Объем 1. Доставка. Автомат салон таза екен. Кузовта таза екен. Технический сразу кеткен. Че там? Не вложениялар бар деп. А так тың екен. Жесткий подвеска. Жолдогу волналарды чувствовать этпейт кезин жакшы. Катуу кетет кандай деле. Портко кетип атабызбы? Портко кетип атабыз. Эмнеге? Заказ алдым. Кечеби? Не заказ? Не заказ? Нормальный заказ. Адам эмеспи? Все бывает первый раз в жизни дегендей. Бүгүн биринчи жолу правый руль механик айдап баратам. Биринчи жолу айдашым келди. Бул машинада подлокотник лишний болуп калган. Керек жок экен да. Подлокотник ручникке мешать этип калат экен, ошон үчүн алып салыш керек. Аркы ыргып салдым.